Саламатсыңарбы балдар? Мен информатика эжекеңер Бактияр кызы Гүлкайыр болом. Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз текстти таануу жана аспаптары, компьютердик которуу системалары менен таанышасыңар. Бул тема боюнча кыскача маалымат берип коеюн. Бүгүнкү темабызда биз ошол текстти таануучу аппараттар жана программалар менен таанышабыз. Биздин сабагыбыздын максаты тексттерди таануучу аспаптар, документтерди оптикалык таануу программалары, компьютердик жана котормочу программалар менен таанышабыз. Тексттерди түзүүгө жана иштетүүгө арналган тексттик процессорлордон башка адамдын тексттик информация менен иштешин автоматташтырууга мүмкүндүк берүүчү бир катар программалар бар. Сабагыбыздын жүрүшүндө ушул программалар менен таанышабыз. Анда эмесе кеттик. Мен силерге эң биринчи эле бул сканер аппаратын көрсөтөйүн деп чечтим. Себеби бул сканер аппараты бизге тексттерди компьютерге киргизүү үчүн эң ыңгайлуу аппарат. Мисалга келтире турган болсок, биз бир китептин бетин жазыш үчүн эле канчалаган убакыт кетиребиз жана канчалаган символдорду терип чыгышыбыз керек. Бул сканердин жардамы менен биз 1 саатта жаза турган же 3-4 саатта жаза турган текстти 10 минуттун ичинде компьютерге көчүрүп алсак болот. Анда эмесе биздин экинчи аппаратыбыз бул принтер. Принтер менен силер таанышсыңар. Бул принтер бир гана тексттерди таануу үчүн эмес, тексттерди чыгаруу үчүн дагы пайдаланылат. Буну силер жакшы билесиңер, балдар. Анда эмесе бул дагы мен бул жерге бир канча аппараттарды чогултуп силерге көрсөтөйүн дедим. Булардын ичинен мен силерге эң негизгиси айтып кетчү нерсем бул цифровой фотоаппараттар. Бул фотоаппараттар менен мисал үчүн китептеги же бир барактагы тексттерди сүрөткө тартып алып, компьютерге улап, оңой жол менен өткөрүп алсак болот экен. Андан кийин азыр эле мен силерге айтып кеттим программалар деп. Бул Abby Fine Read деген программасы тексттерди таануу үчүн, тексттерди которуу үчүн эң ыңгайлуу программалардын бири. Бул программа менен биз мисалга келтире турган болсок, бир китепти, бир баракты мисал үчүн ошол программага өткөрүп алып, ошол ичиндеги жазылган цифраларды, тамгаларды биз редакторлесек болот экен. Баарыңарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Андан кийин дал ушул программада китептеги тексттерди, барактагы тексттерди өткөргөнүбүздөн кийин ошол тексттерди биз Word программасына копировать кылып алсак дагы болот экен. Анда эмесе бул тема силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бул тема китебиңерди ачсаңар 103 бетте. Силерге үйгө тапшырма беремин. Телефонуңардан эле менин личкама кыскача текст жазып жөнөтөсүңөр. Себеби ошол тексттин тууралыгына караймын, андан соң тексттин узундугуна караймын. Тапшырма түшүнүктүү болду деп ойлойм. Сабакка катышканыңарга, ушул даярдаган сабагымды көргөнүңөргө рахматымды айтамын дагы. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Тапшырманы менин личкама жибергиле.